Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты кылуу керек болсо бизге кайрылаңыз. Жолго чыгаарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси биз пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып алып келебиз. Биздин дарек метро Кожуховская. Кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. Эрнис мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 16 24 саат бою чала бериңиздер. Эки бөйрөгү иштебей калган Максат Картайганов жардамга муктаж. Ысык көл районунун тургуну Максат Картайгановго эки бөйрөгүн алмаштыруу үчүн чет өлкөдөн операция жасоого $50 000 керек болууда. Бул тууралуу анын жубайы билдирди. Анын жакындары операцияга керектелүүчү каражатты толук табууга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан улам кайрымдуу элден жардам сурайт. Жубайынын айтымында, азыркы тапта донорда табылбай жатат. Эгер донор табылса, $25 000 керектелет, ал эми белгиленген убакытта табылбаса, $50 000 зарыл болот. Жардам берүүнү каалагандар үчүн реквизиттер. Байланыш номери 0708 18 61 18. Кенжекул Аликеева, апасы. Элсом 0708 18 61 18. Кенжекул Аликеева. Мбанк 0708 18 61 18. Кенжекул Аликеева. Оденги 0708 18 61 18. Кенжекул Аликеева. Финка банк 138 020 103 257 27 59. Оптима банк. Мутси 121 202 011 404 71 34. Ошондой эле 6 январда Бишкектеги Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда кайрымдуулук концерти өтөт. Концерт саат 18:30 башталат. Билет баасы 300 сом. Билет алуу үчүн төмөндөгү номерларга байланышууга болот. 0708 18 61 18 0505 38 79 29. Булак Назар Ньюс Кежи. Декларация 2021. Экономика министринин үйү да унасы да жок. Салык кызматы мамлекеттик кызматкерлердин 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча кирешеси тууралуу декларациясын жарыялады. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин кирешеси жана мүлкү тууралуу маалыматтар да келтирилди. Амангелдиевдин жыл ичиндеги кирешеси 2,570,1 миң сомду түздү. Бул анын 2021 жылдагы айлык маянасы 214,117 миң сомду түзгөнүн билдирет. Ошол эле учурда Данияр Амангелдиевге турак жайда автоунаа да жок. Бирок 430 миң сомдук бодо мал жана 140 миң сомдук майда мал бар. Экономика жана соода министринин эң жакын туугандары Toyota жол тандабас унаасына ээлик кылышат. Аткаминер анын баасын, кыймылдаткычынын көлөмүн жана чыгарылган жылын көрсөткөн эмес. Булак Назар Ньюс Кежи. Өзбекстанда эркек киши аялын бычактап 5 айлык баласын монтуп өлтүрдү. Коңшу Өзбекстандын Самарканд шаарында 29 жаштагы жаран аялын бычактап, андан кийин өзүнүн 5 айлык баласын монтуп өлтүрүп салды. Бул тууралуу Өзбекстандын жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, каргашалуу окуя декабрдын аягында болгон. Анда 29 жаштагы жаран 22 жаштагы аялы менен уруша кеткенден кийин ага бычак сайган. Аялы каза болгонун билгенден кийин ал 5 айлык баласын монтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнүн жанын кыйган. Каза болгондордун сөөктөрү 24 декабрга караган түнү табылган. Учурда бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Булак Супер Кежи. Кочкордо жөө адамды өлтүрө сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Кочкор районунда жөө жүргүнчүнү сүзүп, окуя болгон жерден из жашырып кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык, кече 5 январда саат 22:15 чамасында Кочкор Арал жолунун 22 чакырымында айдоочу жаранды сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен. Кырсыктын кесепетинен 35-40 жаш чамасындагы жаран окуя болгон жерден каза болгон. Бул факты боюнча издөө иш-чаралары жүрүп, кылмышка шектүү катары Кобо үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаанын 1995-жылы туулган айдоочусу кармалды. Кармалган жаран тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Булак Супер Кежи. Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен Орусиянын президенти Владимир Путин телефондон сүйлөштү. Алар энергетика маселесин, Украинадагы согуш жана Сириядагы жаңжалды талкуулашканын Анадолу маалымат агенттиги 5 январда жазды. Эрдоган Украинадагы согуш тууралуу Путинге тынчтык жана диалог үчүн чакырыктар колдоого алынышы зарылдыгын белгилеген. Мындай сунушка Путин
эмне деп жооп бергенин түрк агенттиги жазган жок. Кремлдин басма сөз кызматы билдиргендей, Путин Эрдоганга Украинага аскердик жардам берип жаткан батыш мамлекеттеринин кыйратуучу ролу тууралуу айткан. Ал ошондой эле Москва Киев менен диалогго ачык экенин билдирди. Бирок анын пикиринде Украина бийлиги Москванын талаптарын аткарып, жаңы аймактык реалдуулукту эске алышы керек. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский Киевке оккупацияланган бардык аймактар, анын ичинде аннексияланган Крым кайтарылганда гана Орусия менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Туркия Украинадагы согуштан улам Орусияга каршы санкцияларга кошулбаган жалгыз НАТОго мүчө өлкө. Ошол эле маалда Анкара Киевке гуманитардык жардам көрсөтүп, Украинага курал-жарак жеткирүүдө. Ошондой эле Туркия жаңжалды жөнгө салууга ортомчу болууну көздөп келет. Булак Азаттык.